Bizде bunu чара дейді. Кейбірлер тәжік деп айтады. Сіздерде не деп айтылады мына ушул идиш? Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін 25 октябрь. Малина теріп отқан уақыт, күзгі терімден аяқтары десек болады. Егерде күн суық болса, бұл декабрьға шейін терсе болады. Бирок көбүнчөсүгө ноябрь айында кейбір аяздуу күндөрү мына ушул малиналарды суук уруп кетет. Көпчүлүгү мына ушул бышпай калган, жетишпей калгандары калып кетет, суулукта калып кетет. Эгерде мунун үстүнө жаап, микроклимат кылып жаап бере турган болсо, демек декабрь айында дагы терсе болот. Эгерде өтө жакшы шарт түзсө, мисалга теплица боло турган болсо, бул январга чейин терсе болот. Бирок бизде андай шарт жок, кандай кылышпайт. Көбүнчө өзүн өзү актабагандыктан бул нерсени ноябрь айына чейин гана терип калабыз. Көбүнчөсүгө 15-16 ноябрда терип калабыз. Сорты Красная Москва. Күзгө терими. Жазында чиканка кылганбыз, билесиздер. Мына ушул чиканкадан чыгып, мына ушундай малиналарды берип атат. Сонун малина. Бизде көбүнчө ушундай чарага теребиз, тәжикке теребиз. Муну көбүнчөсүгө күзгүсүн жөн гана шекер менен аралаштырып муздаткычка коюп коюшат, тоңдуруп коюшат. Бул эң жакшы варианты. Эгер сиздерде дагы малина боло турган болсо, мына ушундай эч кандай кайнатпай туруп эле муздаткычка коюп кое турган болсоңуздар, витамин ошол бойдон сакталат. Күзгү малинанын жакшы бир касиети бар. Дарылык касиети өтө жогору болот. Мынакей. Эгерде малинаны кайнатпай ушул бойдон сактай турган болсоңуздар, дээрлик С витамин толук бойдон сакталат. Туугандар, малина тийиңиздер. Малинанын кирешеси дагы жакшы. Июнь айында башталса, демек азыр октябрдын этегинде дагы терип жаткан мезгилибиз. Кара оңой. Өтө көп агротехника иштелбейт. Болгон жазында чаап коесуңар, байлап коесуңар, дарысын бересиңер. Негизгиси суусун бериш керек. Малина сууну көп талап кылат, негизинен 90% суудан турат. Мурдараак ар бир 3-күнү күнү терип аткан болсок, азыр 4-5 күнгө жылып атат. Анткени күн жакшы жетпейт. Күндүн нуру жакшы жетпеген сайын бушуусу кечеңдей баштайт эми. Эгерде тигендей турган болсоңуздар, комментарийга телефон номериңиздерди жазып коюңуздар. Көчөтүн жөнөтөбүз. Азыр ноябрь айынан баштап тигип баштаса болот. Мына ушундай туугандар. Тынч аман болуңуздар.